Алымга кеткен жол айылдан башталат деп, ар бирибиздин балалыгыбызды эске салган айылыбыз эмеспи? Бишкек шаарынын айланасында акыркы учурда жыл санап жаңы конуштар көбөйүп жатканын билебиз. Бирок алардын дагы көйгөйлөрү көп. Мына ушул багытта конуштар ынтымагы долбоору иш алып барып келет. Бул конуштар ынтымагы деген долбоор 2021-жылы негизделген. Бул долбоордун максаты бүгүнкү күндөгү ушул ар бир область, райондордон, айылдардан келген биздин мекендештер жайгашкан. Бүгүнкү күндө 54 конуш бар. Ошол конуштардын арасындагы активдүү ушул өкмөткө же болбосо ушул конуштун өзүнүн өнүгүүсүнө же шаарыбыздын дегеле өнүгүүсүнө салым кошкон мекендештерди ынтымакка чакыруу болуп эсептелет алгачкы. Анан бүгүнкү күндө ошол биз жыл жыйынтыктап атабыз. Анткени бул долбоорубуз 2021-жылы өткөрүлгөн, бул экинчи сезону. Бул сезондо биз эмнени айткыбыз келди? Бүгүнкү күндө президент Садыр Нуркожоевичтин 5 айда берген тапшырмасынын негизинде 15 мектеп курулуп бүттү. Бул абдан жакшы жаңылык. Андан тышкаркысы 2020-жылдын аягында ушул биздин жанагы мыйзамдаштыруу боюнча демилге өтөр президенттин өзүнүн көзөмөлү менен иш башталган. Ошол иш бүгүнкү күндө мынакей азыр 11 миңден ашуун мекендештерибиз тапшырган экен госрегистрге. Азыр мына 9 миңге жакын мекендештерибиз бүгүнкү күндө тех паспорт менен камсыз болуп, социалдык көйгөйлөр чечилип атат. Бүгүнкү күндө биринчиден албетте ынтымакка, экинчисинен шаардын же болбосо конуштардын инфраструктурасы эмес, ушул адамдын ички дүйнөсүнүн инфраструктурасын оңдоого чакырып атабыз. Ырысалды ынтымак деп аты айтып тургандай, конуштар ынтымагы долбоорунун максаты жер тилкелери мыйзамдаштыруу, жарык жана жол маселелери жана конуштарды суу менен камсыз кылуу, мектеп, бала бакча көйгөйлөрүн чечүү жолдоруна жардам берүү болуп саналат. Кот конушунда 600 түтүн эл жашап, алардын бир гана көйгөйү бул мектептин жоктугу. Биздин ушул бир жылдын ичиндеги жетишкендиктерибизди айтсак, биз эки жакка тең эч жакка карабаган айыл болчук. Азыркы учурда Первомайский район бизди жакшы өз көзөмөлүнө алып жардамдарын берип атат. Эми жетишкендиктерибиз да. Бир жылдын ичинде эми отчет берип айтып кетсек, автобустар берилди бекер, окуучуларды кире албаган окуучуларды киргизип атабыз. ТПларыбыз жакында ишке киргендин алдында турат. Анан кийин эми боло турган нерсени айтсак, бизге ушул мектеп, школ маселеси, мектеп маселеси. 600дөн ашуун түтүн бар. Эми ошодон 2ден бала чыкканда дагы уже 1000дин тегерегиндеги окуучу бар да. Ошолор барып келип эми кыйналат да алыскы мектептерге. Ушул мектепти суранат элек. Борборубузга жакын болгон Акбосоо конушунун түптөлгөнүнө 31 жыл толсо, бүгүнкү күндө 17 миңге жакын эл жашайт. Быйылкы жылдагы эң жакшы кабар, ар кимиси өзү жашаган үйлөрүнө тиешелүү документтерин колго алып кубанып жатышса, президенттин буйругу менен жаңы мектеп салынып, балдардын кубанычында чек жок. Ушул конушта ушу элдин купулуна толтурган эң жакшы жаңылык ушу биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен эң биринчи иретте ушу элдер колдоруна документ алышты. Документ деген бул 15-20 жылдан бери тех паспорту жок, эч жерде учету жок мына жашоочулар бар болчу. Акбосоого да ошо 1000ден ашык түтүн мына буюрса колдоруна тех паспорт алып, пропискага отуруп, көп проблемалардын баары чечилди. Экинчи жакшы жаңылыгыбыз ошол конушта 26 жылдан бери козголбой, уже фундаменти көтөрүлбөй турган, уже буюрса мектебибиз 101-чи мектеп ушу буюрса мына ушу ачылыштын ушу жаңы катарында турат буюрса. Анан жетишпей жаткан конушта проблемалар да көп. Бул эң биринчи конушта эң орчундуу көйгөйлүү нерсе бул канализация маселеси. Себеби дегенде ушу канализациянын жоктугунан элдер деген септиктердин баарын ар бир үйдүн тушуна курулган. Ошол септиктерден өзгөчө жаз айларында жыт чыгып, бул экологияга аябай таасирин тийгизет. Шаарыбызга жакын конуштардын бири Мурасордо. Бул жерде 8 миңге жакын эл жашап, 10 жылдан бери бүтпөй келген мектеп быйыл пайдаланууга берилип, жаңы жарык класстарда балдар билим алып жаткан учуру. Мурасордобузда мектебибиз бүттү. Албетте бизде дагы жетишпеген көптөгөн көйгөйлөрүбүз бар. Ошолорго аракет кылып атабыз. Ушундай эмелерди айтылып деп дренажыбыз бар, башталган, бирок бүт элек. Садиктерибиз бар, садик бизде курулуп элек такыр. Конуштар ынтымагы долбоорубуз негизи конуштар менен бири-бири менен байланыштырып, бизде ар конушта ар кандай чечилбеген маселелер бар, ошолорду чечкенге аракет кылып ушундай.
Коңуштар ынтымагы долбоору жыл сайын жашоочулар үчүн жакшы иштерди аткарып, алардын көйгөйлөрүн жогорку жакка сунуштап гана тим болбостон, элдин ынтымагын бекемдеп, ыркесе өңдүү долбоорлорду дагы ишке ашырып келет. Ылайым ынтымагыбыз бекемделип, ар бир үйдө балдардын күлкүсү жаңырып турсун.